Эфирибиз кайрадан алды караймалат. Жагына биздин катарга ошол телеүчүлөр айта кетели. Дагы бир рет кутман күнүңүздөр менен. Демек буюрса биз ушул жуманы биздин сүйүктүү Ош шаарыбызга арнап отурган чагыбыз. Андыктан Ош шаарынын жумалыгынын буюрса экинчи күн алкагында биз кайрадан эле конок менен маек түрмүк аркылуу алды карай улантабыз. Ал эми студиябыздын экинчи коногу дагы келип калган. Тааныштырып кете турган болсок, Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Жылдызбек Көчкөнов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыбыз жакшы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу элим. Жакшы. Жылдызбек ага негизинен эле ошол буюрса мынакей биздин дагы сизди дагы куттап кетели. Анткени бул жалпы эле биздин Ош шаарыбыздын жалпы эле элге тиешелүү дагы майрам. Айтыңыздарчы ушул алгач эле Азия экөөбүздөн суроо болсун. Ош шаарынын күнүнө карата сиздерде даярдык кандай? Майрамга карата. Биз Ош тазалык ишканасы негизинен биз шаарыбызды тазалыгын камсыз кылабыз. Эгерде ошо шаар бир эле Ош шаарынын күнүнө эмес, ар бир Кыргызстанда кандайдыр бир майрам күндөрү болсун, же иш күндөрү болсун, биз ушу жумушчуларыбыз таң эрте менен саат 4-төн чыгып ушу элдер жумушка же ишке бир жерге бара жатканда шаардын көркү болуп, таза шаарда келсин, таза жолдо бассын деп биз 4-тө чыгып, 7-ге чейин борбордук көчөлөрдү толугу менен шыпырып, тазалап, ушундай жумуштарды аткарабыз. Мына шаар күнүнө майрамга карата биз ошо сырттан келген конокторубузга жагымдуу маанай тартылуу үчүн биз азыр күчөтүлгөн режимде иш алып баратабыз. Себеби күндөгүдөй 4-тө чыгып атышат, кошумча күчтөрдү коюп, себеби мына күз мезгили келип калды, жалбырактар түшкөн убак, бир аз иш татаалдаштырылып калган. Ошого кантсе дагы биз ушу шаардык келген конокторубузга жакшы маанай тартылып, ушу шаардын тургундарына деле жеткиликтүү иштер кылып жеткизип берип атабыз. Мындан буюрса дагы шаарыбыз бир эле майрам күндөрү эмес, күндө ушундай таза шаар, таза аты менен кала берет деп ишенебиз. Ардактуу замандаштар, эсиңиздерге сала кете турган болсом, бүгүн бизде Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Жылдызбек Көчкөнов конокто. Андыктан сиздердин суроолоруңуздар болгон болсо, экран алдындагы көрүп турган номерларга байланышып, суроо берип, жооп алсаңыздар болот. Андыктан чамдаңыздар дейли. Жылдызбек мырза, негизи эле ушул Ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринин иштөө графиги кандай болот? Негизи биз ошо эфир үчүн ар дайым эрте келген ишканалардын катарын толуктайбыз да. Анан жумушчулардынчы негизи келатканыбызда саат 3-тө көрөсүңбү, 4-тө көрөсүңбү? Алар өз жумушун аткарып аткан болушат да. Кандай гана аба ырай болбосун, айта кетели, өзгөчө. Себеп дегенде кар болобу, жаан жайбы, айторбу, ушул биздин өз шаарыбыздын тазалыгын сактоо максатында албетте таңертелеп ушул эл уктап жаткан кезде дагы негизинен Асил туура айтты, биз дагы буюрса ар кандай ар күнү ушул убакта келебиз, алар менен кошо биргеликте келебиз. Чындыгында бизде ишкананын негизги багыттары бул шаардын ичинен таштанды катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу, таштанды полигон тейлөө, андан сырткары биз көп кабаттуу үйлөрдүн жана борбордук көчөлөрдү ушу таштандан шыпырып тазалоо болуп эстелет. Бизде борбордук көчөлөрүбүз иштөө графиги 4-төн 12-ге чейин 8 сааттык жумуш иш менен иштешет. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдөгү жумушчуларыбыз 8-ден 5-ке чейин ушу королордун айланасын, кире бериш жолдорду толугу менен тазалашат. Ал эми бизде ишканада жалпы 58 техника бар. Техникаларыбыз негизинен бизде кечиндеси чыгып иштешет. Себеби 3-тө, 4-тө, 2-де чыгып иштешет. Себеби мына шаардын ичи күндүзү пробка болуп калып атат. Ошого байланыштуу. Экинчиден ошо эрте менен таштанды көбү кечинде ташашат дагы. Эрте менен ушу элдер үйүнөн чыгып, коросуна чыккан убакта таштанды урналарыбыз биз толугу менен шыпырып тазалап, тазалык тартылып турганга неме кылабыз. Бүгүнкү күндө жалпы тазалык ишканасында чындыгында аба ырайына карабай иштейбиз. Себеби ар бир жумушчу кызматкерибизге биз атайын ушу кийимдерди спец одежда деп коебуз, алып бергенбиз. Себеби кечиндеси ошо отражать эте турган, ал эми жамгырларда мындай атайын кие турган кийимдер алып бергенбиз. Себеби жамгыр жаады же кар жаады же кечинде караңгы болуп калды деп биз чыкпай кое турган болсок, анда шаарыбыз өтө эле мындай булганч сезилип калат. Бир эле күн тазалык ишканасы чыкпай кое турган болсо, анда шаардын тазалыгын бир нече күнгө артка кетип калабыз да. Ошого күн сайын ушу шаардын тазалыгын карап, көзөмөлгө алып туруш керекпиз. Анан ушул шаардагы таштандыларды жыйноо унааларыбыз бар деп айтып калдыңыз. Анан алардын иштөөсү кандай болот? Анан негизи эле аймагына жараша жалпысынан мисалы бир үйдөн таштанды чыккан болсо, аларды жыйып алат эмеспи? Анан акысы кандай болот?
Бизде негизинен таштандылар жийип чыгарууда бизде эки методду колдонобуз. Контейнерлерди мен аркылуу жыйнап чыгып кетүү, андан сырткары бизде Ош шаарында жеке менчик, жеке турак үйлөр көп болгондуктан аларды сигналдык ыкма менен алып чыгып кетебиз. Алардын ар бир графиктери ушу кварталдык комитеттерде, аймактык кеңеш төрагаларына берилген. Контейнерлерди ташып чыккан машиналарыбызга ар бир кварталдарга өздөрүнө жараша биз атайын схема боюнча бөлүп бергенбиз. Ошо өзүнүн кварталын тазалап айдоочулар кете беришет. Ал эми сигнал ыкмада ошо 8де келишип ар бир көчөгө берилген убакыт график негизинде кирип таштан жыйнап чыгып кетебиз. Жакшы. Ал эми Жылдыз мырза, негизинен эле ушул Ош шаары ар күндө мынакей сиздер канчалык аракет кылсаңыздар дагы, бирок түздөн түз ушу биздин Ош шаарыбыз таза бойдон сакталуу максатына карай деле биздин элден көз каранды. Себеп дегенде өзүңүз билгендей эле ушул кээ учурларда мен таң каларым көбүрөөк эсем ушу биздин тазалык кызматкерлеринин мынакей жаңыдан эле тазалап кеткенден кийин тилекке каршы жада калса ушу жаштар дагы, улуу мундагылар дагы билбейм эмнеден улам жалкоолонобу, зеригеби, айтор ушул мынакей 5 метр түзүрөөк барса атайын таштанды тасоочу урна турса, ага жеткирбестен таштап коебуз. Демек, бул эмнени айтат? Кайдыгерлик же болбосо дагы билбейм. Кантсе дагы ушу айтыңыздарчы. Элдин азыр кан сезим ушу кандай биздин шаарыбызды булгабайлы таза сактап калайлы деген максатта. Чындыгында туура, бул жерде бизде негизинен шыпырып тазалап кетет биздин жумушчу кызматкерлерибиз. Андан кийин ушу жаштар, окуучулар, студенттер, жада калса чоң эле адамдарыбыз деле ошо жеп ичкен таштанды калдыгын, жай мезгилдеринде бөтөлкө мороженанын немелерин, калдыктарын ошо жакын турган урнага ташташпастан көп таштап кеткен учурлар көп кездешет да. Биз биринчиден бул шаарда таштанды таштай турган кичинекей урналардын аздыгынан болуп аткан. Ал эми экинчиден ошо элибиздин мындай шаардын тазалыгына кайдыгер караган адамдарыбыз деп коебуз. Ошону биз эске алып, мына 2 жылдан бери биз шаардын тазалыгын саат 12 чейин иштеп кеткенден кийин каралбай калып, мындай бир аз ташталып калган учурлар биз тазалаган менен биздин иш бааланбайт экен. Артынан бирөө пакет таштап койсо ал жер тазаланбады, шыпырылбады деген бизге жогору жактан ушундай айтылып, бул жер каралбай калып деген сунуштар, сөздөр көп болгондуктан биз 2016 жылы биз атайын шаар тазалыгын жакшыртуу максатында ушу таштандарды, калдыктар таштап үчүн биз 400 урна жасатканбыз. Быйылкы жылы биз 920 урна жасаттык жалпы. Ушу борбордук көчөлөрүбүзгө колдон келишинче толугу менен жайгаштырдык. Ушу аял кишилер ушу кызматкер шыпырып кеткенден кийин аны ушу калдыктарды таштоо үчүн атайын. Бирок койгонубуз менен кыйла биз үчүн эффект берди. Жеңилдик берилди. Чындыгында да ар бир адам эми жеп ичкен калдыгын таштайын десе жанында урна турса, жерге таштабастан ушу урнага таштап мындай адамды тарбиялоо жагы дагы болот экен да. Себеби урна турган адамды көргөн адам эч качан калдыкты жерге ыргытпайт. Демек, ошону биз толук түрдө айта алабыз. Буюрса биздин элибиз азыр оң жакка карай барат. Оң жакка карай барат. Жакшы. Анан стандарт боюнча урналардын жайгашуусу канча аралык болуш керек? Анан сиздерде жайгаштыруу кандай болду? Биз борбордук көчөлөргө жайгаштырдык негизинен толугу менен. Студенттер шарчасында, мектептердин айланасында биз өзү негизинен 20 метрден жайгаштырыш керек. Биз 20-30 метрден кылып жайгаштырдык. Ал эми мында мектеп же университеттерден алысыраак жерлерге биз 50 метрден жайгаштырдык. Себеби буга чейин урналар шаарга негизинен жок эс экен эле, коюлбаган экен. Ошого биз жылдан жылга көбөйтөбүз. Кудай буйрса кийинки жылга да иш пландарыбыз бар. Ошону дагы шаардын ишин биз толугу менен камтыйбыз деп. Андан сырткары биз көп кабаттуу үйлөрүндө дагы борбордук көчөлөрүн, көп кабаттуу үйлөрдүн алды королорун шыпырып тазалап жатабыз. Ал көп кабаттуу үйлөрдө сайыз убагынан бери эч кандай мындай таштанды урналар коюлган урналар азыр күндө жок эсе. Биз шыпырып кеткен кызматкерлерибиздин менети ал жерде да акталбаса, кечиндеси прогулкага чыкканда, неме кылганда калдыктар таштап кетип, домдор арасындагы ушундай көйгөй болуп атат. Ошого биз ал жакка дагы иш планга киргизип атабыз. Буюрса кийинки жылдардан баштап көп кабаттуу үйлөрүндө дагы ар бир подъездин алдында кичинекей ушундай атайын таштанды урналар жайгаштырылат.
Анан дагы бир суроо бергим келип турат. Ошол тазалыкты, шаарыбыздын тазалыгын сактоо үчүн, шаарыбызды кооздукта сактап калуу үчүн бир гана сиздердин аракетиңиздер аздык кылат да. Ал үчүн шаардын калкы салым кошуш керек. Башкача айтканда, сиздер тарабынан дагы ошол шаардын тазалыгы, тазалык шаарыбызга, шаарыбыз баарыбызга деген сыяктуу уран менен өткөрүлгөн иш-чараңыздар болобу? Элдерди тазалыкка чакырган. Бизде андай урандарды көп өткөзүп турабыз. Бир эле аймактык кеңеш төрагалары менен бирге иштешебиз. Андан сырткары ушу жаштар менен, жаштар комитеттери менен биргеликте алардын сунушун да эске алып, ушундай шаар күнүнө карата чогуу тазалайык, шаарды бир эле ушу тазалык ишканасына эмес. Ошондой алар бизге тазалап жыйнап берип турганбыз, биз атайын техникалар бөлүп, алар чыгарган таштандарды алып чыгарып турабыз. Бизде негизинен эле шаардын тазалыгы жалпы эле жашоочулардан көз каранды. Эгерде тазаланган жер таза болбойт, ушу булгабаган жер таза болот дегендей. Андан сырткары ушу жашоочуларыбыз таштанды үчүн акыны өз убагында төлөп турса, биз мындан да жакшы алабыз деп айтабыз. Себеби ушу 2017 жылга чейин ушу тазалык ишканасынын тарыхында ушу болбогон да. Тазалык ишканасы өзү эсебинен ушундай техникаларды алып, биз мына быйылкы жылы 2 атайын трактор алдык. Жаз мезгилинде таштан ташса, бизде кыш мезгилинде ушу борбордук көчөлөрдү биз туз себип, жолдор күрөө болуп эстелет. Ошого атайын биз толук шаймандар менен 2 техника алдык. Кышында ушу жолду күрөп, артынан шыпырып тазалап кетет турган. Андан сырткары 500 кичи урунда 200 1 кубтук контейнер алдык. Жалпы эле мына быйылкы жылга биз 17 миллион сомду ушу тазалык ишканасынын өнүктүрүү программасына киргиздик. Эгерде ушундай жашоочулар өз убагын таштанга төлөп турса, биз мындан ардагы техникаларды алып, ушу шаар үчүн атайын уруналарды алып, шаарыбызды биз жакшы, эң таза шаар деген статусту бербей жакшы карап келебиз. Жакшы. Кайра деле ушул дагы эл тууралуу, ошо биздин жашоочулар тууралуу, негизинен Ош шаарынын эли тууралуу кеп кылып калдык. Айтыңызчы, ушул көбүрөөк эсем мурун мынакей менен тыгыз байланыштуу ишенбиликтер өтүп турган. Азыр тилекке каршы барбы же жок, аны биз сизден билип алабыз, бирок кантсе дагы элдин эгерде ушунун түздөн-түз катышуусу болсо ишенбиликтерге, мен ойлойм, жашаган айланасын бир топ эле тазалап турат. Азыркы учурда ишенбиликтер мынакей элди чакырып ишенбиликке өткөрүлүп турабы? Азыркы күндө ишенбилик өткөзүлүп турат, бирок эл акыркы күндөрү тазалык ишканасы көп кабаттуу үйлөргө кызматкерди койгон күндөн баштап эл тазалык ишканасы тазалайт деген ойдо гана болгон учурларда көп кездешип турат. Чыгып мына көп кабаттуу үйлөрдүн короон тазала, шыпыр деп квартал комитеттери менен, банкомдор менен барган учурда көпчүлүгү чыгышпайт. Негизинен ушу жаштар чыгат, эми жергиликтүү тургундар бир аз ишенбиликтерге чыгып калган учурлар көп кездешет. Көбүнчө ушу тазалык ишканасы күчү менен тазаламчыда шаар. Аябай эле өкүнүчтүү. Биз билгенден ошол окуу жайларга дагы өзгөчө басым жасайсыздар. Анткени мектептерде, өзгөчө орто мектептерде ишенбилик күн сөзсүз өткөзүлүп турат да. Сиздерде ошол тараптан дагы атайын буйрук берилеби же болбосо конкурстар өткөрүлөбү? Өзүнүн аймактарын бир нече аралыкка чейин тазалап турушат окуучулар. Бул атайын Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте иш алып барылат. Ошо ишенбиликтерге окуу жайларды чыгарып, ошо бир эле тазалык ишканасына жүктөп койбостон шаарды ушу жаштар менен биргеликте жаштарды ушу таза шаарга, тазалыкка үндөө максатында чыгарабыз. Кечээ эле мына 2-3 күн алдын Сулайман тоосуна ушу атайын жаштар чыгарып тазалык ишканасын биргеликте. Сулайман тоо бул биздин символубуз болгондуктан тазалык ишканасы менен биргеликте Сулайман тоон тазалап берди жаштарыбыз. Ар дайым ушу биз кайрылган учурда кайдыга карабастан мына университеттеги агай эжекелерибиз колдоо көргөзүп турат. Чогуу биргеликте алар суранса биз техника бөлүп берип, убагында биргеликте алып барабыз. Жакшы. Жана да болсо көрүүсү алдыда ошол редакциялык иштерге сиздерге сала кетсек, Ош шаарынын жумалыгына караганда бизде бүгүн конокто Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Көчкүнов Жылдызбек мырза конокто. Эгерде сиздерде кандайдыр кызыктыруучу суроолор болсо, бизге байланышка чыгыңыз, узатып жооп алып алсаңыз болот. Кезектеги суроом мындай болсун, Жылдызбек мырза, негизи ошол шаардын ичиндеги таштандылардын баарын жыйып алдык. Андан эми аны алып барып төгүү үчүн жай маселеси. Негизи эле ошол Жапалак аймагында таштанды төгүлгөн аймак бар, бирок ал жерде дагы көптөгөн маселелер жаралып келди деген маалыматтар жеткен буга чейин. Бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат? Бул жерде көйгөй бир эле Жапалак эли же Дэүү айыл эмес, бул жерде жалпы эле шаардын көйгөйү. Себеби
бул таштанды полигонубуз же таштанды төбөт жайыбыз союз убагынан бери ушу 50-60 жылдардан бери пайдаланып келаткан жер. Бирок ал убакта шаардан бир канча алыс аралыкта жайгашкандыктан анча маселе көтөрүлгөн эмес. Ал убакта азыркы күнгө караганда шаардын калкынын саны аз болуп, таштанды аз чыккан. Бүгүнкү күндө ошо күнүнө 1300-1250 куб тегерегинде таштан чыккандыктан ал жерде жай мезгилдеринде жагымсыз жыттар пайда болуп, же мындай таштанды полигону күйдү деген маселелер көп каралып атат. Биз ушу 2-3 жылдан бери EBR программасы менен иштешип атабыз. Ал жерде жалпы 10 миллион 950 миң евро каралган, анын 5 миллион 700 миңи грант эсебинде ушу таштанды полигонуна бөлүнгөн. Атайын ушу ратификациядан өтүп, быйылкы жылы ишке жүрүп кетип атат. Бирок таштанды төгүүчү жай маселеси чечилбегендиктен ушу таштанды полигонун кайсы жерге курабыз ушу маселе каралып атат. Бирок бир эле бул шаар бийлиги эле эмес, жогору жактан, жогору өкмөт тарабынан дагы бул маселе толугу менен жеткен. Кудай буйруса, жакынкы күндөрдө чечилип кала турганбыз, таштанды полигон сөзсүз башка жакка жылдырылат. Ал эми биздин көйгөйлөрдүн бири ушу техникалык базабыз эски. Ошого карабастан биз аны оңдоп 2 смен болсо да иштетип шаарды тазалаганга аракет кылып атабыз. Себеби бизде бир айда 30 күн же 31 күн болуп турган болсо, ошо толук иш күн болот. Себеби бир эле жекшемби күнү базар күнү чыгып таштанды тазалап кое турган болсок, шаарыбыз таштандыга толуп кетет. Рахмат сизге. Буюрса биз дагы билебиз, сиздердин бир гана Ош шаарына күнүнө карата эмес эле, ар күнү сиздердин колдон келишинче ушу биздин шаарыбыздын тазалыгына түздөн-түз сиздер камап бересиздер. Сиздерге рахмат айта кетели. Буюрса ушу жалпы Ош тазалык ишканасынын жалпы кызматкерлерине бизден жагымдуу ысык салам айта барыңыз. Мынакей көчөдө аба ырайы бир аз суугураак, жылуу кийинип, аман болсун. Ошондуктан буюрса дагы биз сиздерди кийинкисинде айта кетели, ушу сиздерге ылайым эле көп техника болсун, ишиңизде жеңилдик болсун, элдер таштанды таштабасын түшүнүү менен албетте сиздерге жардам берип жүрсүз. Рахмат. Биз болсо адактуу замандаштар, сиздерге сала кетсем, бизде бүгүн конокто Ош тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары Көчкөнов Жылдызбек мырза болуп өттү. Ал эми кызыктын баарысы кайрадан алдыда, демек бизден эч кандай алыстамай жок. Сиздерге сала кетсек, Таң нуру телебөрүсүнүн демөөрчүсү, президенттикке Кыргыз Республикасы президенттигинен талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин шайлоо фонду.